Баткенде табылган археологиялык табылгалар Европага лабораториялык изилдөөгө жиберилет. Ал жакта радиоуглероддук лабораторияда антропология, геология, генетикасы боюнча анализдер жана изилдөөлөр чыгарылат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма-сөз кызматынан билдиришти. Белгилей кетсек, Баткен мамлекеттик университети жүргүзгөн археологиялык казууда 1-4 кылымдарга таандык кумара, курдун тогосу, бычак, канжар сыяктуу табылгалар адамдын сөөктөрү табылган. 15 адамдан турган археологиялык топ 2023 жылдын 11 июнунан 22 июнуна чейин 10 күндүк казуу иштерин жүргүздү. Археологиялык казуу иши Илимдердин улуттук академиясынын тарых, археология жана этнология институтунун археология бөлүмүнүн башчысы Кадиша Ташпаеванын жетекчилигинде жүргүзүлдү. Илимий изилдөө ОШМУ, ОШМПУ жана БАТМУнун магистранттары, студенттери катышышты. Белгилей кетсек, 1956-1960 жылдардан бери Баткен районунун аймагында археологиялык илимий изилдөө жүргүзүлгөн эмес.